Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 3-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Балдар, китеп дептерибизди даярдап, дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн 5 апрель. Темабыз Достук фестивалю. Алгач китебибизде берилген биринчи көнүгүүнү карайбыз. Балдар, сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар? Алар кандай кийимде кийинишкен? Кайсы майрамды өткөрүүгө келишкен деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Сүрөттө ар улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук кийимдерин кийишип, Достук фестивалын өткөрүүгө келишкен. Достук фестиваль демекчи, бул фестиваль ар бир улуттун өкүлдөрүнүн достугун бекемдөө максатында өткөрүлүүчү фестиваль болуп саналат. Эми балдар, экинчи көнүгүүнү карайбыз. Экинчи көнүгүүдө текстти окуп которгула деген. Алгач сөздүктө берилген сөздөрдү окуп чыгабыз. Аймак, территория, өкүлдөрү, представители, фестиваль убагында, во время фестиваля, ар бир улут, каждая национальность, салттар, традиции. Эми текстти окуйбуз. Биздин аймакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Жакында Достук фестивалю болду. Ага орустар, кыргыздар, украиндер, корейстер, казактар, тажиктер жана башкалар катышты. Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн тамак аштары, улуттук кийимдери, салттары менен тааныштырды. Алар бири-бири менен достошту. Дагы жолугушалы деп сүйлөштү. Фестиваль баарына жакты. Эми балдар, өз алдыңарча текстти окуп көргүлө да, берилген суроолорго жооп бергиле. 5 суроого тексттин ичинен жооп алса болот. Ал эми 6-чы суроо эркин суроо болуп, 6-чы суроого жооп жазгыла. Силердин аймакта кайсы элдин өкүлдөрү жашайт? Ушул суроого жооп берип көргүлө. Эми балдар, дептерибизге 3-чү көнүгүү деп жазабыз. 3-чү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла деген тапшырма берилген. Сүйлөмдөрдү толуктап жазуу үчүн бизге керектүү сөздөр берилген. Керектүү сөздөрдү сүйлөмдөрдөгү өз ордуна коюп жазып чыгабыз. Эгерде сүйлөмдөрдү толуктап жазып түшсөңөр, 4-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сөздөрдөгү жоон ичке үндүүлөрдү бөлүп жазгыла деп тапшырма берилген. Алгач, мен силерге дагы бир жолу жоон жана ичке үндүүлөр жөнүндө маалымат берип өтөйүн. Жоон үндүүлөргө А, О, У, И деген тыбыштар кирет. Ал эми ичке үндүүлөргө И, Ү, Э жана Ö тыбыштары кирет. Силер ушул сөздөрдү, жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдү өзүнчө бир катарга, ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү бир катарга, ал эми жоон жана ичке үндүүлөр катышкан аралаш сөздөрдү 3-чү катарга жазып чыгасыңар. Дагы бир жолу эскертип өтөйүн. Жоон үндүүлөргө А, О, У жана И тыбыштары кирет. Ал эми ичке үндүүлөргө Э, И, Ү, Ö тыбыштары кирет. Эгерде
4-nji könegini жазıp bütken bolsaňar balдар, üý işin belgilep жазyp algylar. Üýge tapşyrma, festivallaryn jatdap kelүү. Uşunu bilen sabagybız soňuna çykdy. Köňül burganyňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.